Кыргыз драм театрында Ысык-Көл облустук драм театры койгон «Күн кармаган бала» аттуу спектакль көрсөтүлүп жатат. Бул чыгарма Ар-Тордо 2023 театр фестивалында гран-приге татыган. Alkışlak menен eski mazardын ортосундагы аралык ат чабындай жерде. Жазуучу Султан Раевдин калемине таандык «Күн кармаган бала» аттуу чыгарманы жаш режиссер Уланмырза Карпбаев коюп, спектакль фестивалдарда алдыңкы орундарды ээлеп келген. Жазуучунун чыгармасында терең философиялык маселелер кенен козголгон. Көздөн алыс, жандан ыраак. Эл берет го, эл баягы бирок аябай эме жаратты да, ызычуу жаратты бул спектакль. Угуп атсаңыздар керек. Ошол эми биякта өзүбүздүн ролубуз ошол доор, ошол бул кылымдын, ошол муундун, ошол советтик партиянын кызматкерлеринин ролдору. Анан кийин ошол убакта кандай жашоо турмушка элдин эмесине кандай ушулардын ролу бар экенин көрсөтүлгөн эме ролдор. Ошону ачып берген. Ошону ачтык. Атыбыз деле жок спектаклде. Доор деп койгон, үчөөбүз ойнойбуз. Үч эжекелер. Чынына келгенде көпчүлүгү жаштар эми бул чыгармада аткарышат. Ошол эми өзүнүн интерпретациясы менен койду режиссер. Мен муну илгери 80 канчанчы жылдары Нарын театр койгонун көргөм, бирок башкача көргөм да. Анан эми окудук. Анан бул режиссердун чечими менен ушундай койду. Аткарып жатканда кыйын деле болгон жокпу? Жок, кыйын деле болгон жок. Башында түшүнбөгөндөй болуп аттык да, эмнеге бул экөө эмне кылат, бул үчөө эмне басып жүрө беребизби? Тиги дедик, анан көрсөк ошо байланыштырып турат экенбиз да, тигил доордон бул доорго, тигил убактан бул убакка. Эң негизгиси андай деле эмес, ошол убактагы баягы советтик партиялык номенклатурада ошондой иштеген адамдардын эмеси көрүнүп атат да, эми ошо туура эмес чечимдерди кабыл алынып, элге бир кайдыгерлик, ошондой сезем мен, мисалы үчүн өзүмдүн ролумдучу. Я слушаю. Конечно. Грузно второй хлеб. Да. Да, мы им покажем, пусть понимать. Да, во. А биздеги планы толтырабыз. Албетте да. Толтырабыз. Hey! Мен кантип планы толтырам я? Кантип? Энди гана урайын десе. Эч кандай чарбаны алга салбаган. Эми биз мына гастролго келген Өзгөл театрдын бул эки спектаклибиз өткөн жылы өткөн эл аралык Ар-Тордо спектаклинде баш байгени ээлеген Күн кармаган бала эң мыкты режиссура номинациясын жеңген. Андан кийин эле түрк дүйнөсүнүн биринчи театралдык фестивалында баш байгени түрк дүйнөсү боюнча эң мыкты спектакль деген баш байгени алып, Азербайжандан Баку шаарында Каспийдин жээгинде биз кыргыз спектаклин көрсөтүп, ошол жерде байге алган спектакль бул. Ошондой эле мына өткөн жылы Айтматов жана театр деген эл аралык фестиваль болду. 7 мамлекеттен театрлар катышты, 8 мамлекеттен театрлар катышты. Ошонун ичинен мына Ак кеме спектакли эң мыкты гран-при кичи формадагы эң мыкты спектакль деген номинацияны жеңип алды. Ошол эле спектакльде ойногон актерлор ар кайсы номинацияларга ээленди. Ошондуктан ушул эки спектаклибизди кара колдо эле кармап отурбай, жумурай журт сурангандыктан биз ушу Бишкек шаарына алып келдик. Эртең болсо Ордолуу Ош шаарына алып барабыз. Эки спектакль, Ак кеме спектаклин жана Күн кармаган бала спектаклин. Күн кармаган спектакли бул өткөн жылдын 60-жылдары болгон биздин өлкөбүздөгү окуяларга рефлексия. Рефлексия бул эмне? Бул болгон окуяга болгон көз караш. Ушул биздин элибиз эмне болду? Маңкуртка айланып кеттикпи? Эмне болду? Бир жүгөрүү үчүн өзүбүздүн мазарларыбызды тебелеткен күн болду. Ошонун баардыгын ачып берген көп жыл мурун 27 жашында жазган кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин чыгармасын өткөн жылы биз сахналаштырдык. Мен алам. Бирөө сага. Эми сен ушу ишти бүткөнгө мага жардам берип койчу, Бастыке, ой эчтеке эмес, кадырыңыз жан болсун. Кожо атасын кокондон көрсөтөбүз жанагы Жусуп деген эменин. Экинчи колуна сыя алгыс кырып туруп бапылайбыз.
Korkmаңыз, қадіріңіз сән болсын. Бітер. Бітер. Қарашы, дағы орден бар бітер. Орден? Отыз. Атаңыр, ой, маткер айна бияқтаған қалғанды ғой, бастаке. Бола берек, бола берек. Ана гел. Гел. Taşını tars. Негизи эле бүт Советтер Союзундагы, мурунку Советтер Союзундагы мамлекеттердин баш байгени жеңип турат. Бир гана эмес, эки байге болду. 23-жылы биринчи Артурдо фестивалында Бакен Кадыкебин 100 жылдыгына арналган. Экинчи болсо ноябрь айында Султан Раевдин күн кармаган спектакли Түрксой фестивалында Баку шаарында да баш байгени жеңип келди. Негизи эле спектакль тууралуу айтсам, бул 70-жылдардагы окуя. Ал жерде тарых да бар, бүгүнкү дагы болгон жагдай, кандай элдин, кандай десем, бир сапаттары да, өзүмчүлдүгү, жана мындай кайрат кылбайт эл деген өзүн ойлоп баягы Бурулайдын тагдыры деп атпайбы? Карабайсызбы, кичинекей кыз ушу анын тагдыры дагы бир эме болуп, азыр даже азыркы күнү унутулуп калды да. Ошон үчүн ушул спектакль көп нерсени түшүндүрөт. Көп нерсе камтылган. Өзүм болсо, мен Маратов Улубек Маратович, Алышбаев Мараттын уулу болом. Даркүл Күйүкованын небереси. 40-та болсом 35 жашым ушу сахнада өттү да. Эсимде бар. 80-жылдарда Тайнемди көрүп калдым. Тайнем спектаклин колго алып алчу кичинекей бала ролгочу. Зритель катары айта кетсем, ушул 35 жылдын арасында бир ушул спектакль менин кандай сезимимди ойготту да. 4 күн мен башымда башым чачылып кетти. 4 күн чогулуп кетти. Анан гана түшүнүп келди. Ошол эми бүгүн 18:30-та кечки сеанс болот. Ал жерге биздин кабинет министров бардык, биздин жогорку кеңеш өкүлдөрү да келет экен. Кудай бурса тозобуз. Баягы общественный резонанс болуп кетпедиби? Эмнеге баланы чечиттесиңер депчи. Режиссердун дагы эмелери бар. Интервьюсу, баягы жалгыз чындык жылаңач болот жана жалгыз болот дегеничи. Туп-туура мен да кошулам. 8 секундтук бир эмне үчүн? Бул суроо жаратуу үчүн чыккан нерсе да. Бул кичинекей майып баланын өзүнүн гиринти албагандыгы, өзүн өзү канча жашта болсо, андайлар бизде 1000 деген адам болот койбу? 1000 деген майып балдарыбыз бар Кыргызстанда. Аларды дагы кичине ойлонуш керек. Өзүбүздү ойлобой. Ошол негизи чыгармадан мен эмнени каалайм? Кыргыз элиме өркүндөп өсүүбүздү, ынтымак жана маданиятыбыз өссө, Кудай бурса анын баары болот деп ишенем. Чыгармада айылдын социалдык турмушу чагылдырылып, анда бригадир Митал жеке кызыкчылык үчүн бардыгына көз жумуп, абийирсиз жорукчосундарга барганы көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндүн актуалдуу жана ачуу реалдуулугун берип турган терең жана көп маани камтылат. Спектакльлерге такай келип турам. Убактым көп ушака кандай эме болсо, Мына күн кармаган спектакль көрүп чыкпадыкпы, жактыбы сизге? Жакты. Как раз ушу азыркы убакта көйгөйлөр, ошо жашоосун эмнеге барып такалат, ошол экенин баарын берген экен да, берген экен. Жакты, аябай жакты. Бул социализм доорундагы жашоо турмуш этап боюнча кандай кайсы этаптарды эл башынан өткөргөн, канчалык кыйынчылыктар болгон, анан түшүнүп түшүнбөй ошого команда боюнча, партиянын көрсөтмөсү боюнча иштөө, адамдык ресурс, адамдын өзүнүн керт башы эсепке алынган эмес. Буларга план, колхоздун ишин бүтүрүш керек. Анан ошого жараша планды чындап аткарган, иштеген адамдар эмес, жетекчилер.
медаль менен, орден менен жана башка нерселер менен үстөмдүк кылып башкаруу. Эми эксплуатация жок өлкөдө өзүнчө эксплуатация чыгып атат да бул жерде. Мисалы үчүн жана жетекчи төстөрүндө ордендер толтура. Ал түгүл эркек кишиге батыр эне деген медаль берип койсо деле аны эч ким аягына чыгып териштирген жок. Чындап ошол мезгилде чындыкты сүйлөгөн адамдарды жактырбай, жанагынтип эми жардамчысына батыр эненин медалын тагып аткандан кийин уже коррупция ушунчалык өнүгүп, баягы чын сүйлөгөн адамдарды жектешип, баягы чындык сүйлөгөн адам чыркырап эле жалгыз калып кетти го. Кол койгонго келгенде баары баягы үйдө батыр жоодо жок болду да. Карап туруп, аябай өкүнүчтүү. Биздин мына эжем айткандай, ушул доорду биз да басып өткөнбүз. Коррупция башталган, ыйлай турган моменттер көп болгон да чындыгы. Ушул аткаруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай жеткиликтүү кылып аткарышкан. Мындай жүрөккө жете турган кылыпчы. Терең ыраазычылык билдиребиз. Дайым ошолордун үй бүлөлөрүнө дайым тынчтык, ынтымакчылык болсун, иштеген иштерине ийгилик каалайбыз. Аман болсун. Султан Раевдин азыркы учурда мен эми баягы кээ бирөө капа болбосун, бирок Айтматовдон кийинки мындай жакшы жазуучулар көп, бирок Айтматовдон кийинки эле, Чыңгыз Төрөктөбүчтөн кийинки эле ушул глобалдык боюнча, масштабтык боюнча, оюнун тереңдиги боюнча ушул Султан Раевдин чыгармаларын айта элем. Спектакль аябай жакшы болуптур. Эми бул жерде саясий боектору көп экен да. Анан бир нерсени айтып кетейин да, мисалы жалпы азыркы мына бул залда көбүнчө жаштар отурат да. Анан көбүнчө азыр 20-25 жаштагы балдар. Эми булар көбүнчө Союздун учурунда кандай системаны ошол убакты эме кылбай калышты да, билбейт да. Ошолорго кээ бир нерселер бар түшүнүксүз болуп атабы деп ойлойм да. Анткени байкап калдым да. Негизи спектакль аябай жакшы болуптур да. Буга чейин белгилүү режиссер Алмаз Зарлыкбеков койгон Нарын театрында Уңгармаган баланы да. Ал да өзүнчө башкача болчу да. Анда баягы толугу менен ошол чыгармадан чыккан эмес. Бир линия менен баштан аягына чейин кеткен да. Бул жерде кичине баягы мындай эме бар экен да. Музыкальный жагынан кичине эклектика бар экен. Жанры эклектика деп коет. Ошол бар экен. А так мындай в принципе мындай аябай мындай театр биздин акыркы бир 6-7 жылда, даже 10 жылдын ичинде бир жаңылык деп айтсак болот да. Жаңы формасы менен, жаңы стили менен, анан мындай тереңдиги менен айтайын деген ою, анан азыркы учурдун эмесин көйгөйүн мындай айкалыштырыптыр да. Мисалы азыркы бизде аялдарга болгон зордук зомбулук, анан кичинекей штрихтер менен президенттердин мүнөзүн, характерлерин бериптир. Ушундай, ошонун жалпысынан саясат менен социалдык проблемаларды чагылдырган экен да. Мына өзүңүздөр көргөндөй күн кармаган бала спектаклин дагы көрүп алдык. Бул спектакль эми аймактарды кыдырат.